Саламатсыздарбы, ардактуу биздин көрөрмандар? Бизде абдан сонун жаңылык. Эмне жаңылык деп жатсаңыздар, албетте жаш жубайларды жаңы баш кошкон, жаңы түтүн булатып келе жаткан жаш үй бүлөлөр менен чогуу маек курмакчыбыз. Эгер сиздер да биздин каарманыбыз болгуңуздар келсе, төмөнкү даректер аркылуу байланышсаңыздар болот. Биз сиздер мененбиз. Башында байке карындаш болуп эле сүйлөштүрдүк. Барын айта берейин. Эгер стерва болгон болсо анда мен сүйлөшпөйт болчумун. Акты ушул кыз менен сүйлөшөм дегенде көп дос балдарым ишенген эмес да экөөң. Ал мен жакшы көргөн тамактар жасайт да. Эстесем толкундоо менен мындай элестете деле албайм го. Кайнене кайнатаңыздар менен турасыздар. Ушуга кандай көз караштасыздар? Мен Көңүлдү ала билген, көңүл бура билгендиги жаккан. Бир геологдор болуп, геологдордун бир буткасын өрттөдү деп айтып беришет. Ошонун баарына макул болуп тие болуп турмун ошо. Жок, катуу эмес, мен өзүм жумшак адаммын. Келиме да жумшак мамиле жасайм. Приложение деле кылган эмес. Азыркыга чейин айтат да. 2 саат жүрөртүмүн ошол жерде. Айтпай койчу. Көрбөй эле койсун эле. Ошол туугандардын жардам менен, шан шөкөт менен эле билинбей эле өтүп кетти. Мен келиниме биринчиден айткым келет. Бияктан эшикке чыгып кайра келсең өзгөрүп калышы мүмкүн. Таластан алыш өтө кыйын. Кичинекей инста магазин деп коет го. Жарыялап деле эч кимге деле айтпай эле жүргөнбүз. Мынтип коюп турсуң, тинтип коюп турсуң деген сөздү бир да жолу уга элекмин. Келгенде мындай кандай бир кызыктуу окуя калды эле. Сиздер менен мен кызматыңыздарда Кубанычбекова Канышай болмокчумун. Бүгүнкү биздин каармандар Кубандык жана Азем болмокчу. Анда эмесе алдыңкы сюжеттерде кененирээк маалымат ала алабыз. Саламатсыздарбы, келиңиздер. Экөөңүздөр деги эле биринчи мындай таанышкан күнүңүздөрдү, биринчи кантип таанышып бириңиздер менен эметкениңиздер тууралуу кененирээк маалымат кылсак. Биринчи таанышкан күнүбүз барын айта берейин. Негизи ошол 2000 кайсыл жыл болуп калды? 2014 экөөбүз Однокласниктен таанышканбыз. Соц тармактарынан эле карасам ошо бир кыз жазып коюптур, анда орусча жазган болчу, мен кыргызча эле айтканда, ар бир адам өзүнүн жашоосуна өзү режиссер болуш керек деп ушинтип жазыптыр да. Анан карасам жакты. Не деп жазсам да анан кийин жөн эле жазып койдум. Ошол сиздин жашооңузга мени актер катары албайсызбы ролго депчи. Анан унчуккан жок. Анан кайра артынан жазып койдум. Жок дегенде мындай эпизодко депчи. Анан макул деп ал жактан жооп берди. Ошол менен сразу эле сүйлөшө баштадык. Экөөбүз 6 ай на расстоянии деп коет. Мен ал кезде Россияда иштеп аткам. Келинчегим Азем болсо Кытайда окучу да. Анан экөөбүз 6 ай ошо Facebook'тан жазышып, Одноклассниктен жазышып, ошо Skype менен сүйлөшүп жүрдүк. Анан 6 айдан кийин бул каникулга келип атканда мен атайын жумушума суранып 15 күнгө келип, атайын көрүп кетем деп келгем да. Бул ишенген эмес негизичи келип атканында. Чындап эле келесизби деп, ооба деп, мен ошондон бери эле биргебиз. Баяман. Канча жаштасың? 1. Жеңеңди жакшы көрөсүңбү? Ооба. Жеңең сага эмне кылып берет көбүнчө? Эшлесем, все равно жакшы көрөм. Все равно жакшы көрөсүңбү? Байкебиз айтып калды сизге, жазган экен соцсеттен. Сизге башка дагы артыңыздан да поклонниктер деп коет да, көп жазган адамдар болчу да. Кантип араздан байкебиз тандап калдыңыз? Анчалык деле мындай башка адамдар деле жок болчу. Анан сүйлөшүп, башында байке карындаш болуп эле сүйлөштүрдүк. Жөн ден соолук сурашып, жумуштарды сурашып, көп убакыттан кийин анан кийин чогуу болууну чечтик да. Байкенин эмнеси жакты, эмнеси болду? Ошол убакта чечкиндүүлүгү биринчиден, анан кийин көңүлдү ала билген, көңүл бура билгендиги жаккан. Жеңеңе эмне жантип тамак ичип эметкенде жеңеңе жардам бересиңби? Не деп айтасың? Карындашың карашасыңбы? Мен карындашымды ойнотом. Дагы эмне кыласың? Карындашымды сууга түшсө ойнотом суу менен. Акты ушул кыз менен сүйлөшөм дегенде көп дос балдарым ишенген эмес да, экөөң эми алыста жүрсөң,
кантип сүйлөшмөк элең, азыр эми жөн эле өзүң убактыңды өлтүрүп эле сүйлөшүп атасың да деген дагы. Демек жана мындай деп коет эмеспи, башында эле сүйлөшкөндө эле кээ бир айтат экен го, биринчи көргөндө эле ушул кызды алам же үйлөнөм, келечегимди ушу менен көрүп алам десе, башында ошондой сезим болду эле же жөн эле мындай эле убактысыз? Жок, башында эле негизи сүйлөшүп көргөн. Биринчиден мен көргөн эмесмин да аземдичи. Экөөбүз интернеттен эле сүйлөшкөнбүз. Анан 6 ай сүйлөшүп жүргөн кезде ушу көрсөм, барып көрсөм, мүмкүн мен ага жакпай калам деген ойлор болгон. Анан жок, келгенден кийин көргөндө эле жакты. Ошол күндөн баштап эле анан 3 жыл сүйлөшкөндө ар бир жайында, анан кышында экөөбүз кышта анан жайды күтчүбүз да. Бул жайында кышында 6 ай сайын каникулга келчи. Ошол каникулга келип атканда мен жумушуман отпускка алып келип кетчүмүн да 15 күнгө. Ошол 15 күндү экөөбүз тең эле самачыбыз, билбейм, сен деле самачы элек. Күн санап күтчүбүз. Азыр ошол экөөбүз сүйлөшүп аткандагы немелер дагы бар да. Ал эми баягы үйлөнүү сунушун, же болбосо мындай сүйүп калып, сүйлөшүп жүргөндөн кийин үйлөнүү сунушун кимиңиздер киргизесиңиздер? Жеңемби же сизби? Сиз киргизип деп калды. Жок, мен киргизген эмесмин. Тамашалап атат. Негизи биз 2 ай сүйлөшкөндөн кийин сиз күттүңүз беле эми? Ооба. Ооба. Негизи биз 2 ай сүйлөшкөндөн кийин, таанышып болуп 2 ай сүйлөшкөндөн кийин эле кыз жигит катары сүйлөшүп калдык. Анан үйлөнгөндө болсо приложение деле кылган эмес. Чейин айтат да. Кылган жок деп. Негизи азем айтат, сен романтик эмессиң депчи. Анан мүмкүн мен романтик эмесмин. Мен ошондой нерселерди болушунча аракет деле кылам, бирок эмнегедир көп мен колуман келбейт окшойт да. Айтып бербейсизби, кичинекей кезинде кандай бир окуя болду эле? Жаш кезинде кандай сиздин эсиңизде кала турган? Бунун эсте кала турган, биз ал убакта биз экөөбүз тең вечерний окуган үчүн студенттик турмушту өткөздүк. Ошол убактарда биз основной эле бунун таятасы, тайнеси деп айылга берип койчубуз. Анан ошо айылда жүрүп кылган өнөрлөр, иш кылгандары, жумуштары көп. Бир геологдор болуп, геологдордун бир будкасын өрттөдү деп айтып беришет. Ошонун баарына макул болуп тие болуп турмун ошо. Аябай ар болгон окшойт. Үйдүн эрке келиним деп калдыңыз, үйдүн кичүүсү болсоңуз, кайнене кайнатаңыздар менен турасыздар. Ушуга кандай көз караштасыз? Жакшы эле көз караштамын. Өзүмдү мындай орусча айтканда комфортно эле, өзүм үйүмдөгүдөй эле келгенде чувствовать сезгем өзүмдү. Ошол менен эле өзүм үйүм деп кабыл алып жүрөм. Мен келиниме жумшак эле кайненемин. Келиним өзүмө жагат, өзүмдөй жумшак, кичипил. Ошон үчүн мен деле жумшак эле мамиле кылам. Катуулук жок, катуу эмесмин, өзүм жумшак адаммын. Келиниме да жумшак мамиле жасайм. Жумшак деп калдыңыз келиниңизди. Келиниңиздин кайсы сапатын аябай баалайсыз? Келиним баардык эле сапатын баалайм, эми адамдарда характер болот да. Бирок келиним назик, жумшак, анан ийилчек, ийкемдүү, ошолорун баалайм. Сыйлап турат, баарыбызды жүгүнүп, ийилип турат, бул жактарын. Келиним да жумшак, өзүм да жумшакмын деп калдыңыз. Жана бекеринен айтылбас эрек кайнененин камырынан депчи, келин окшош болот дейт го кайненесинечи. Сиз кимде окшош, кайсы сапаттары бар өзүңүзгө окшоштур? Бага окшош, ооба туура ошентип баягы макалда айтылып калган эмеспи? Келиндер кайненесине окшошуп калат экен деп. Анан мага ошо жумшактык жагы окшошуп калса керек. Анан назиктик мындай өтө эле, мен келим өтө эле назик да, анан ошол жагынан кичине мимитип калса керек. Айырмасы окшош болуп калса керек экөөбүз. Анан көп эле айтып калышат да, келиниң өзүң окшош экен деп калышат элдер. Баягы неметкенден ойлоп калам, ошо кайненен келинди субаласын, кайнене менен келини субаласын бир жерден үзөт экен деп коет го. Ошол себептен баягы кыргызда макал бекеринен айтылган эмес да, келин менен кайнененин субаласы бир жерден үзүлөт деп. Анан ошол жагынан меметип калам. Мен көргөндө келиним аябай назик, мемекен деп ойлоп калгам да. Үй бүлө кургандан кийин балалуу болуп, эң улуу балаңыздар бала 5 жетти дейт эмеспи? Биринчи балаңыздарды жарык дүйнөгө алып келгенде кандай сизде сезим болду? Энелик сезим бар. Эми кыз киши өзү эне болгондо энесин эмесин билет дейт го. Биринчиден эне болуш бул чоң кыйынчылыктар менен келет экен. Аны түшүнүп, апамдын баркын аябай сездим. Анан бул эне болгондогу төшүң алып жатканда сезимдерди айтып бериш менимче сөз жетпейт болуш керек.
мындан мурунку нерселерди бактылуулук деп ойлоп жүргөнүм бекер экен деп ойлодум да. Сиз да ата статусуна ээ болдуңуз, биринчи балаңыз жарык дүйнөгө келгенде сизде кандай сезим? Мындай толкундануу менен эле өтүп кеткен негизичи. Ошол экөөбүз толгоосу башталганда эле ал убак пандемия убагы болчу да. Анан экөөбүз ээрчишип алып эле барганбыз. Экөөбүз ээрчишип алып эле барганда мен ойлогон эмесмин, жок дегенде мындай жанына кирем го депчи. Анан муну алып кирип кетип эле мен эшикте калдым да. Эшикте калып бир суткадан кийин төрөгөн. Экөөбүз терезеден эле сүйлөшөбүз. Анан толгоосу башталганда жини келип терезеден чыгып мага кыйкырып кайра кирип кетет. Анан ошо чыпылыктай эле ошол жерде эле чуркап жүрөм. Анан саат 10-до ушундай врачтар айтып калды, сүйүнчү терезеден эле көрсөтүп ата болдуңуз депчи. Анан азыр эстесем толкундоо менен мындай элестете деле албайм го. 2 саат жүрөртүмүн ошол жердечи, түндө саат 2ге чейин сүйүнгөн менен эшиктен бирок кызымды эле көрбөйм, бирок көрүнгөнгө чалып эле же эч ким жаныма келе албайт. Ал убакта ошо пандемияда эч ким эшикке чыкпай 8ден кийин комендантский час кылып койгон. Ошол убак болчу да. Кызыңыз бактылуу болсун дейли. Баягы кызыңызга балага ысым ыйгаруу бул атанын милдети декен го негизи Курандачы. Кызыңызга ким ысым ыйгар? Ооба, негизи эле кызым төрөлгөндө эле мен даже кийлигишкен жокмун. Атамды коюңуз дедик. Анан атамды коюңуз десек, атам айтты, эми азыркы жаштар кандай атты коет, мен билбейм. Андан көрө ошо эжең, жездең, күйөө балам, ошо күйөө балам, карындашым төртөө тандашсын, акылдашсын. Анан ошолордон мага жөнөтсүн, мен арасынан жакшысын таап коюп берейин деди. Анан ошентип Лианага токтошту. Лиана абдан сонун экен. Лиана бул эмнени түшүндүрөт экен? Кандай ат? Негизи ошо гүлдү бир гүлкен да. Гүлдөй назик болсун деп коюлган экен. Анан тамашалап күлүп калышат. Тиги Мауглиде чырмок чөп депчи. Ошондой эле бар да кызымчы. Азыр деле мындай тырышчак, тыпылдап эле өзүнүн оокатын бербейт. Азыр 10 ай болду. 11-айга кетип баратабыз. Абдан жакшы. Акеңди жакшы көрөсүңбү же жеңеңди эң биринчи кимди жакшы көрөсүң? Куант ака менен мен жеңемди. Эң биринчи кимди? Лиананы карындашыңды? Эме деп айтып калдыңыз жеңемдичи? Кыйкырып больницадан деп. Кичине Серварга окшойт да жеңем а? Сервамын деп айта албайм, бирок эркелигим бар. Жеңемди не эмес арба болду? Негизи элечи кандай характери бул? Турмуш кургандан кийин? Турмуш курганга чейин биринчи эле арбаганы ошол интернеттен көргөндө мүмкүн мен өзүмдүн эжемди, карындашымды көрүп жүрүп мындай көзүм көнүп калганда эжем менен карындашым аябай эле окшош да. Жок, ансын ачыгын эле айтайын, андай стервалыгы деле жок. Эгер стерва болгонбосо анда мен сүйлөшпөйт болчумун. Бүгүн сиздерге атайын чакан оюн уюштура келгенбиз. Бирге ушинтип түтүн булатып келе жаткандыгыңыздарга бир көп эле болуп калыптыр. Бирибиздерди канчалык деңгээлде билип калдыңыздар, ошону сынамакчыбыз. Андан эмес оюнду баштайлы. Жеңеп, оюндун шарты мындай. Бул жерге сиз кайсы тамакты жакшы көрөсүз, кандай өңдү жакшы көрөсүз, өзүңүз жакшы көргөн нерсени жазасыз. Ал эми акебиз биякты көрбөйсүз, карабайсыз. Сиз жеңимдин жазган нерсесин айтышыңыз керек. Канчалык деңгээлде билесиз, табышыңыз керек. Аны эмесе баштайлы. Эң жакшы көргөн цветиңиз. Цвет да? Розовый болуш керек э? Саруу. Таппай калдыңыз, сыя болчу экен. Билип жүрүңүз мындан кийин жеңем жакшы көргөн цветин. Эң жакшы көргөн тамак. Тамак Негизи эле мындай. Көбүрөөк эле жеңил тамактар жакшы көрчү анан. Жал, мен жакшы көргөн тамактар жасайт да. Анан өзүнүн жакшы көргөн тамагы бир китайский бирдеме окшойт да. Кеме жардам бер. Айтсаңат окшойм, анан ал подсказканы айтсам. Креветкелер менен Жакшы көрчү да. Жазган жакшы. Жардам берип коюңуз. Бүгүн жасадым да. Лагман.
Туура. Эң жакшы көргөн фрукты. Фрукты. Бат-бат эле өзгөрөт да. Айтпадым жана эле погода депчи. Анан мандарин. Кече 2-3 күн мурун түндө ыйлаган болчу, алып келип бер депчи. Неме? Грейпфрут. Апельсин. Апельсин сен көбүнчө эле мандарин сурачу экен. Акыркы жолу эмне подарка алдыңыз? Эң акыркы жолу ошону жазыңыз. Аким эмне подарка берди? Ачыгын айта, сегиз март эчтеси. Ага чейин акыркы эмне алдыңыз? Акимден подарка ошону жазыңыз. Ошо акча салган, ошо портмон алып бергем. Өзү айткан, сени кыйнабай эле коеюн. Пока ушуну алып берип турсаң болот деп. Жакшы. Билет экенсиз, бирок жеңим көп нерсе көп кармап калдым. Кеткенден жеңим да тармаз болду. Аны эмесе, жеңим сизде канчалык деңгээлде билет экенин ошону текшерели. Эң жакшы көргөн кино. Эң жакшы көргөн кино. Мен ушул жаккан деп аткансызда жеңем, а? Негизи эле көп эле айтам, ачыгын айткөн, ошо кыргыз тасмаларынан эле. Негизи экөөбүз чогуу туруп кино көрөрдү эле, боевик дей берет да. Анан кыргызча кинолордон болсо эскирээк кино болуш керек менимче. Советтер Союзунда тартылган кино болушу мүмкүн. Андан кийинкилерден эле азыркы режиссерлордон бирок ошо чоңураак мындай режиссерлордон. Балдышет, а? Кийинки оюнга өтөлү анда. Жакшы көргөн. Көрбөй эле койсун. Жакшы көргөн. Жакшы көргөн светин. Жакшы билет деп калды, ойлонбой. кара цвет го? Жакшы көргөн тамагыңыз. Жакшы көргөн тамагы манты. Кафе барса деле тажабай эле манты заказ кыла берет. Үйдөн деле манты жаса деп берет кечке. Кафеге барганда деле менюну бербей эле койгула депчи. Азыр айтып калат, барганда башка деле разнообразиялык жеп көрбөйсүзбү, башкаларды деле жеп көрбөйсүзбү? Көргөн жакшы көрүп уккан ырчы. Жакшы көрүп уккан Атабековду жакшы көп угат. Туура айттыңыз. Жакшы көргөн фрукты. Алма же банан болуш керек. Жакшы көргөн мезгилде жазабыз. Жакшы көргөн мезгилде же жаз, же күз болуш керек. Күз деп койчу. Жаз болчу. Жок, жакшы биримсиздерди жакшы деңгээлде билет экенсиздер. Жеңем жакшыраак билет экен. Анткени жеңем жантип сиздин даже романтик болбосоңуз дагы ушунча сүйүп сизди эмкенден кийин жашап жүргөнүн аябай билет. Жездем тамашалап калат, бийликти алдырып койгон турбайсың депчи. Анткени кечинде деле сен анда кызым уктатканча мен анда идиш жүрейин деген нерселер болот эми, аны ачык айткан эле жашырганда эмне. Абдан жакшы. Анткени баягы биздин келечекте чоңоюп келип аткан жигиттерибиз, кыргызыбыздын баягы сиз эмелерди көрүп, үлгү алып, жакшы нерсе. Качпайбыз. Жардам беребиз, бири-бирибизди колдойбуз. Үй бүлө кургандан кийин ар бир үйдө иче кагышат дейт эмеспи? Үйдө кичине тартынычтар болуп кеткенде, бириңиздер тартынт болгондо кимиңиздер биринчи баягы элдешүүгө кадам жасайсыз? Биздин экөөбүз
көп деле урушпайбыз негизи. Көбүнчө эле мен таарынмыш болом. Анан кийин тамашалатып күлдүрүп отуп эле анан күлүп калып эле ошо менен урушпай калабыз да, аягына чыкпай калабыз. Негизи экөөбүздүн деле мындай гордость деп коет орусча. Гордость деле жок, андай экөөбүз кимибиздики туура эмес болсо, келип кечирим сурап кое беребиз. Көбүнчө сиз кечирим сурайсызбы жакемне? Сизче таарынып кылыгы менен дейт. Сиз деп коеюнчу. Азыр эми түшүнбөйсүң. Погода деп коет го, мындай аба ырайы да. Азыр эле мисалы бияктан эшикке чыгып кайра келсең өзгөрүп калышы мүмкүн да, бирок анысы бат эле жазылат. Ошол кезде эле чыдап чуркап бат айтып аткан точкаларын кылып калам, ошол нерселерди бат эле жазып алам негизи. Андай деле монтип экөөбүз ызылдашып, анын үстүнө экөөбүз ата энеси менен чогуу турганга, апамдар менен чогуу турганга дагы мүмкүн ошол нерсе дагы азыр кыргыздарга аябай эле жакшы болуш керек деп ойлойм да. Тартынып урушпайбыз. Келиниңиздин кайсы сапатын баалайсыз негизи? Келинимдин бардык сапаты. Пример себеби мен келиниме биринчиден айткым келет. Бунун ата энесинин, тууган уругунун түп жайы чыны өтө маанилүү кишилер экен. Жөнөкөй, ушунчалык жөнөкөй бир туугандары деле. Анан мен өзүм болгонум өзүм ушундай мүнөздөгү кишимен. Мен как мурун бир катташып жүргөн эле кишилердей аралаштык, жакын, ачык эле сүйлөшөбүз алар менен. Сиз биринчи жолугушууга чыкканда кандай мындай ой толгоолор, сезимдер кандай болду эле? Биринчи жолугушканда гүлү жок эле келип калган ошол. Негизи ошо романтик эмес деп айтып атпаймынбы. Мен азыр түшсөм бул жактан чемодандарымды сүрөп чыксам, мен чоң букет менен тосолот экен деп ойлогом. Тилекке ошо эле калтырдык. Жеңеме гүл койду, гүл алып албайбы? Жок, ошону айтып атам го, мен ошондой майда мындай немелерге көп маани бере бербейт окшойм да. Негизи андан кийин дос балдарым деле, өзүмдүн аяштарым деле айтышкан. Ошончо экөөң 6 ай сүйлөшсөң, анан кийин экөөң бири-бирин көрө элек болсоң, ошо букет алганга мээң жеткен жокпу депчи. Билбейм, балдар менен отуруп анан шашкалактап эле кетип калсам керек да. Тойго кандай даярдыктар болду? Кафеге өткөрдүңүздөрбү же чакан үйдөн деппи, кандай өттү той? Ошол кафеден өткөздүк. Негизи башында ойлоп атканбыз, элдин батасын алып эле кыргызча эле неме кылып койсок, нике кыйып жашай берсек деп. Болбойт экен. Кыргыздын салты менен анан алып кетиш керек, неме кылыш керек да, апам болбой койду. Ал өзү үйдүн жалгыз эркек кызы болсо, ал деле ак көйнөк кийгиси келет. Ал аны канчадан бери күтүп атат деп. Ошол менен эле апам той өткөзөбүз деп калды. Ошо жездем, эжемдер ойлонбо, биз жардам беребиз, союшун биз көтөрүп беребиз, ошо жездем көтөрүп берип, ошол туугандардын жардам менен, шан шөкөт менен эле билинбей эле өтүп кетти. Кыз узатуу болду деп калды, сиз турмушка чыгам дегенде кыз киши үйдөн апасына айтат, кантип үйдөгүлөргө айттыңыз, канча даярдандыңыздар, кандай болду да? Негизи кубандык экөөбүздүн сүйлөшүп жүргөнүбүздө биз 5 жыл сүйлөшүп аны үйлөндүк да. Баары эле билишчү, үйдөгүлөр, ата энем, туугандарыбыздын баары эле билишчү. Анан кийин үйлөнөбүз деп чечишкенден кийин эле айттым. Ушундай дата коеюн деп атабыз, силерге туура келеби деп. Анан макул деп үйдөгүлөр анан жолугушту, ата энелерибиз жолугуп чечишти даталарын. Ошентип анан тойго жакын мен өзүм Таластан болгом, айыла кеттим, барып даярданып, анан алып кетишти. Келин алуу, кызды да узатып көрдүңүздөр. Экөө кандай айырмачылыгы бар? Мен үчүн айырмачылыгы жок деп эсептейм. Себеби деген менин түшүнүгүм ошондойбу. Мен андай айырмасы жок, себеби кудаларыма бирдей эле мамиле болду. Кыз бергенимде деле мен ачыгын айтып эле сүйлөшүп чечилди. Келин алганда тем более мына Таластан алыш деген бул кыргыздын чөйрөсү, колу кошун алар деле айткан жери болду. Ой, бул Таластан алыш өтө кыйын. Сизди андай кылат, анан мындай жок. Биз Таластан менен даже Таластар өздөрү күлүп эле калышты. Барып эле ачыгын сүйлөштүк.
ачыгын сүйлөшүп, талас кылайлыбы же базар коомдуктары кылайлыбы деп. Жок, современный эле ушул өзүбүздүн Бишкекте турганда Бишкекте деп чечиштик. Жакшынакай ушулга чейин эле 3 кудамды немен куда тарабын жакшы. Айырмасы жок, кыздыкы, баланыкы деген нерсе жок. Менде ошо 2 кыз, 1 уул эле. Мына азыр 3 бала, 2 күйөө балам, 1 балам. 2 кызым, 1 келиним, 3-өө 6 болуп калды. Таластан болуп калдыңызбы? Таластан негизи манас чыккан деп эмеспи? Каникей аял болгон депчи. Таласта ошол жакта эле өсүп чоңойдуңуз беле? Ооба, мен 9 жыл жашадык да Таласта. 1-класстан 9-класска чейин Таласта жашап окугам. Ошол жакта өскөм. Кесибиңизчи эмнеге окууну бүткүп аяктагандан кийин эмне кесип тандадыңыз? Андан кийин 10-11-класста мен лицейде окудум Бишкекте, Кытай тили боюнча. Анан ошол жерден эле Кытайга кеткем. Конкурстан утуп алып. Ошол жакта 4 жыл бакалаврда окудум. Кесибим котормочу. Азыр эмне менен алексиз же үй кожойке эле болуп? Турмушка чыкканга чейин, декретке чыкканга чейин иштедим логистикалык компанияда, котормочу болуп, ал жакта менеджер болуп. Анан кийин азыр үйдөмүн. Өзүм кичинекей инста-магазин деп коет го. Ошондой ачып, азыр кичине чаканыраак, бирок буйруса келечек экен деп ойлойм. Жакын акырындан. Үйдө отургандыктан жөн эле отура бербей кичине өзүм инста-магазин кылып, кичинекей балдарга детский кийимдер менен, балдар үчүн кийимдер, подаркалар менен алектенем азыр. Доставщиги мен жумушка кетип атып, келип атып, бияка алып барып таштап кой дейт, тияка алып барып таштап кой дейт, алып барып алып келип, кээ бирде үйдө болуп калганда өзүм кайсыл жерге жеткизип берем деп өзүм алып барып таштап келип турам. Наристе эмне деп калдыңыз? Наристе бокс. Эми сиздин азыр кино жаатында эмгектенесиз. Өзүңүз кесибиңиз боюнча кайсы кесипти аяктадыңыз, кайсы окуу жайды? Мен өзүм ошо сыймыктануу менен айта алам. Жамал Сейдахматова жакында кайтыш болду, Жамал эже. Ошол Жамал Сейдахматованын студиясында 2 жылдык студия ачкан. Тоңуш театрдын алдында. Ошол 2 жылдык студияда актерский билим алдым. Раматлык Марат Козукеев агайыбыздан сабак алганбыз, Турган Бообекова эжекебизден сабак алганбыз. Ошол бүтүп атканда, как раз мен окуп аткан мектепте окуп атып, параллельно ал жакка барчумун да. Окууну бүтүп атканда Жамал эже айтып калды, кайка тапшырасың депчи. Анан мен ойлонбой туруп айттым, актерскийге, искусствого, Бешеналиевага тапшырам депчи. Анан айтты, бала мен бизден деле алдың, бизден деле жаман сабак алган жоксуң. Андан көрө экинчи кесип танда. Мен сага советим деп, мен сага кеңешим деди. Экинчи мен өзүм ойлонсом, ушу чыгармачылыктан кете албайт экем да. Башканы элестете албайт экем. Эже ошо теле алып баруучу болгум келчү мурун ошентсем десем, макул, анда журналистикага тапшыр деди. Ошентип Жамал эженин айтымы менен журналистиканы сырттан окудум бирок. Силер азыр эмне экинчи нерсеңиздерди күтүп жатасызбы? Ооба, экинчисин күтүп атабыз буйруса. Жаңыл экинчи нерселер. Мындай жарыялап деле эч кимге деле айтпай эле жүргөнбүз. Ошо 4 айдай болуп калды. Бардында жам-жам. Ооба, мен деле уккандай кубангам. Азыр ошо кубанып толкундоодо жүрөбүз. Кайненеңиз менен кандай эмне, жакынсызбы? Жакшы тил табышасызбы, алдыңызбы? Башта айтып кеткендей эле, келгенде эле өз үйүмө келгендей болгом. Вот мен үйүм ушул экен деп өзүмдү комфортно чувствовать эткем деп айтып атпаймынбы, ошондой эле. Апам менен атам менен мамилем аябай жакшы. Апам аябай алтындай адам. Эч качан 1,5 жыл болду биздин чоо жашап атканыбызга. Муну минтип коюп турсуң, тигинтип коюп турсуң деген сөздү бир да жолу уга элекмин. Бирок барына аябай жакшы кыйындын дебейм, бирок колуман келишинче кылам. Баягы мындай кылыш керек деп, мындай катуу айтып урушуп, ал үйүндө деле баягы эрке болуп өскөн, үйдүн мемесине көнгөн эмес, бирөөнүн үйүнө келген келин деле, мисалы биз деле жеке келин болуп барганбыз да. Анан баягы билесиң да,
бирөөнүн үйү бирөө өзүнүн үйүндөй болбойт да. Секинден көндүрүп алып келесиң да. Айтып калдыңыз, бирөөнүн үйүнө келгенде баары бир көнүш кыйын да депчи. Келгенде мындай кандай бир кызыктуу окуя калды эле? Бирдекен же турамыз болуп, буну алып келесиңиз башка жакка болуп. Мен ошол жагынан жумшап мынтип мындай кыл, тигиндей кыл деп көрбөкмүн, кайнеге окшоп, же тигини кыл, муну кыл депчи, бирок өзүн билип өзү кылып, меме кылып кете берет. Мындай айттырбайт да, айттырбай эле баягы өзүнүн мүнөзү окшойт, мындай кырак келин, кыракымтый карап туруп жасайт. Анан кимдин оюнда кандай меме бар сразу сезет да, эчтек кирип келатканда сезип метет. А мен мынтип муну кылып кой, тигини кылып кой деп деле айтпапмын. Үйдө семьяда аз эле мемебиз, анан баягы өзүнүн билгенин жасап метип койгон үчүн мен мындай кыл, минт, тигинт деп келинге катып айткан жокмун. Келечекте жаңы турмуш куруп, жаңы келин болуп аткандарга мындай кандай акыл насаат айта кетесиз? Мен эми жаңы келин болуп келгендерге айтмакмын, кайненени сыйлап, үйдөгүлөрүн сыйлап, сый болуп, келин деген мындай ийилчек болуш керек деп, анан барган жеринде сый болуш керек деп. Жакшы. Чоң рахмат, сизде кайненелер көп боло берсин. Силерге да рахмат, ошо келип тартып, ушулардын мемесин, баягы семьялык мемесин тартканыңарга рахмат. Силерге да ишиңерге ийгилик, ден соолук, ушундай эме семья тууралуу көп мемелерди тартып жүрө бергиле. Рахмат силерге дагы ушу кайсыл жерге барып мынтип олтурган жумушуңар. Бул мен ойлойм бул чөйрөгө сабак, тазим. Ушундай ишиңер ийгиликтүү болсун, кайсыл жерде болсун ушу жакшылык жактары менен көрүнүп дегенде мына жаштарды жакшы жакка тарбиялагыла, баарыңарга ушу ишиңерге ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз, ушу жакшылык заманды жакшынакай кылып жашап өткүлө, ошону каалайбыз.